Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala Kur'anda aytат, Astagfirullah. Асмандар менен жердин жаратуучусу болгон Алладан башка бирөөнү мен өзүмө сыйынуучу кылып аламбы? Ал рызкы берет. Ал өзү рызкыга муктаж эмес. Ага эч ким рызкы бербейт деп айткан. Анам сүрөсү 14-аят. Ар бир нерсенин казыналары биздин алдыбызда. Biz andan belgilengen ölçümde gana düşüröbüz. Hişr сүрөсү 21-аят. Алар эки жүздүүлөр капырлардан сый урмат издеп жатышабы? Акыйкатта баардык урмат сый Алланын колунда. Ниса 139-аят. Канчалаган айбандар өздөрүнө азыгын камдап алышпайт. Алла аларга да силерге да рызкы берип жатат. Ал гана угуучу, билүүчү. Анкабут 60. Айткылачы, эгерде Алла силерден угуу менен көрүүнү алып, жүрөгүңөргө мөөр басып салса, анда Алладан башка силерге буларды кайсыл Кудай кайтарып бере алат деп айт. Карап көрчү, биз аяттарды кандай баян кылып жатканыбыздан кийин да алар жүз үйрүшкөнүн. Анам сүрөсү 46-аят. Аларга айткылачы, эгер Алла силерге кыямат күнүнө чейин түбөлүктүү караңгычылык кылып койсо, аны жарык кылып берер Кудайыңар ким? Укпайсыңарбы деп айт. Айткылачы, эгер Алла силерге кыямат күнүнө чейин түбөлүктүү күндүз кылып койсо, андан башка силерге эс алуучу түндү жарата турган Кудайыңар кайсы? Көз жүгүртпөйсүңөрбү деп айт. Касас сүрөсү 71-72-аяттар. Деңиздер аркылуу тоо сыяктуу сүзгөндөрү кемелер. Анын белгилеринен эгер Алла кааласа шамалды токтотуп коет жана алар анын үстүндө тынч гана кала беришет. Акыйкатта мында баардык сабырдуулар жана шүгүр кылуучулар үчүн белгилер бар. Же аларды күнөөлөрү үчүн чөктүрүп жиберет жана көбүн кечирет. Шура сүрөсү 32-33-34-аяттарда Аллах Кур'анда айтат. Давудга биз өзүбүз тараптан артыкчылык уроолодук. О, тоолор, аны менен бирге мага аруулоо менен кайткыла. Куштар дагы. Ага биз темирди жумшак кылдык. Саба сүрөсү 10-аят.